Калама майрамы жакындап калган эле. Аны куткарылуу майрамы деп да коюшат. Жогорку дин кызматчылар менен дин мугалимдери элден корккондуктан Исаны өлтүрүүнүн тымызын жолун издешти. Ошондо 12-нин бири Жүйүт Искариоттун ичине шайтан кирди. Ал жогорку дин кызматчыларга жана ибадаткана сакчыларынын башчыларына барып, Исаны аларга кантип кармап берерин сүйлөштү. Алар абдан кубанып, Жүйүткө акысын төлөөгө макул болушту. Жүйүт аларга убада кылып, Исаны эл жок жерден кармап бергенге оңтойлуу учурду издей баштады. Ошентип, Калама майрамынын биринчи күнү да келип калды. Ошол күнү бир козуну курмандыкка чалышчу. Ошондуктан Иса Петр менен Жаканды жиберип, барып, бизге майрам тамагын даярдагыла, деди. Тамакты кай жерге даярдайлы? Деп сураштылар. Иса мындай жооп берди. Шаарга киргениңерде бир кумара суу көтөрүп бараткан адам жолугат. Аны ээрчип, ал кирген үйдүн ээсине устатыбыз сага жиберип, шакирттерим менен чогуу куткарылуу майрамынын тамагын жей турган бөлмө кайсы деп сурап жатат, дегиле. Ал силерге үстүңкү кабаттагы төшөктөр салынып, конокко даярдалган чоң бөлмөнү көргөзөт. Тамакты ошол жерге даярдагыла. Алар барышканда баары Иса айткандай болду. Анан майрам тамагын ошол жерге даярдашты. Кечки тамак учурунда Иса элчилери менен дасторкон жанында жамбаштап жатып, аларга азап чегеримдин алдында мынабул куткарылуу майрамынын тамагын силер менен бирге жешти абдан эңсеген элем. Силерге айтып коеюн, Кудай падышачылыгында куткарылуу майрамынын чыныгы мааниси толук ачылганча, мындан ары бул тамактан ооз тийбейм, деди. Анан чөйчөктү алып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип туруп, аларга муну алып өз ара бөлүшкүлө. Силерге айтып коеюн, мындан ары Кудай падышачылыгы орногуча эч кандай жүзүм шарабын ичпейм, деди. Анан наанды алып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип сындырды да, шакирттерине таратып берип жатып, бул силер үчүн берилип жаткан менин денем. Мени ушундай кылып эскерип жүргүлө, деди. Анан бир чөйчөктү колуна алып, мындай деди. Бул чөйчөк силер үчүн төгүлчү каным менен беки турган, силер менен Кудайдын ортосундагы жаңы келишим. Бирок мени өз колу менен кармап бере турган саткын мени менен бирге дасторкон башында отурат. Анткени адам уулу алдын ала белгиленген жол менен баратат. Бирок аны сатып кеткен адамдын шору. Ошондо шакирттери Аны ким сатканы жүрөт? деп бири-биринен сурай башташты. Шакирттеринин арасында кимибиз улуу болдук экен деген талаш башталды. Иса аларга мындай деди. Дүйнөдөгү падышалар эл үстүнө үстөмдүк кылышат. Эл бийлегендер эл камын көргөндөр деп аталышат. Бирок силер андай болбогула. Тескерисинче, улууңар кичүүдөй, башчыларыңар кызматчыдай болушсун. Кимиси улуу дасторкондун жанында жамбаштап жатканбы? Же ага кызмат кылып турганбы? Жамбаштап жатканы улуу да, туурабы?
Бирок мен силердин араңарда кызматчы катары кызмат кылып жүрбөймүнбү? Бирок силер менин башыма кыйынчылык түшкөн кезде жанымда болдуңар. Ошондуктан атам мени патшачылык кылганга дайындагандай, мен да силерге бийлик берем. Силер менин падышачылыгымдагы дасторкондон даам татасыңар да, так кол туруп, Ысрайылдын 12 уруусун башкарасыңар. Эгебиз Иса Ысман Петрге: Ысман, буудайды электен өткөргөн сыяктуу шайтан да силерди сыноодон өткөрүүнү талап кылды. Бирок мен сенин ишенимиң жоголуп кетпесин деп сыйындым. Сен болсо ишенимге кайтып келгениңде боордошторуңдун да ишенимин бекемде. деди. Ысман Исага: Эгем, сени менен бирге абакка да, ажалга да даярмын. деди. Бирок Иса: Петр, сага айтам, ушул түнү корооз кыйкыргыча мени тааныбайм деп 3 жолу айтасың. деп жооп берди. Ошондон кийин Иса шакирттерине: Мен силерди капчыксыз, баштыксыз, бут кийимсиз жөнөткөнүмдө бир нерсеге муктаж болдуңар беле? деди. Алар: Жок, эч нерсеге. деп жооп беришти. Иса аларга: Бирок мындан ары кимдин капчыгы болсо алып алсын, кимдин баштыгы болсо көтөрүп алсын, кимде канжар жок болсо кийимин сатып ийип канжар сатып алсын. Анткени силерге айтып коеюн, аны кылмышкерлердин катарына кошушту деп ыйык жазууда айтылган сөз менин өмүрүмдө аткарылышы керек. Себеби мен тууралуу айтылган сөздөр аткарылбай койбойт. деди. Шакирттер: Эгебиз, мына бул жерде 2 канжар бар. дешти. Иса аларга: Жетет. деди. Иса шаардан чыгып, адатынча Зайтун тоосуна жүрөдү. Шакирттери анын артынан ээрчишти. Ошол жерге жеткенден кийин Иса аларга: Шайтанга азгырылбас үчүн сыйын кыла. деди. Өзү алардан таш ыргытындай оулагыраак барып тизеледи да мындай деп сыйынды: Ата, эгер кааласаң, ушул азапты мага тийгизбей өткөрүп жиберчи. Бирок менин эмес, сенин каалаганыңдай болсун. Ошол учурда көктөн бир периште келип, Исага көрүнүп, ага кайрат берди. Иса ого бетер берилип сыйынды. Анын тери кан тамчыларындай болуп жерге тамды. Иса сыйынып бүтүп ордунан турду да шакирттеринин жанына келип, алардын кайгыдан чарчап уктап калганын көрдү. Ошондо аларга: Эмне уктап жатасыңар? Шайтанга азгырылып кетпес үчүн сыйын кыла. деди. Иса сөзүн аяктай электе топурап бир топ адамдар келди. Аларды 12 элчинин бири Жүйүт баштап жүрүптүр. Ал Исага жакындап өпмөкчү болду. Бирок Иса ага: Жүйүт, сен өп туруп адам уулуна кыянаттык кыласыңбы? деди. Исанын жанындагылар эми эмне боло турганын сезишти да: Эгебиз, канжар менен чабышпайлыбы? дешти. Алардын бирөөсү башкы дин кызматчынын колунун оң кулагын шылый чапты. Бирок Иса: Токтоткула. деди да кулдун кулагына колун тийгизип, аны калыбына келтирип, айыктырып койду. Өзүн кармоого келген жогорку дин кызматчыларга, ибадаткана сакчыларынын башчыларына жана эл башчыларына Иса мындай деди:
каракчыга каршы аттангансып, кылыч, токмок менен куралданып чыгыпсыңар. Күн сайын силер менен кошо ибадаткананын короосунда жүргөнүмдө мага кол көтөргөн жок элеңер. Эми болсо силердин мезгилиңер келип, бийлик караңгылыктыкы. Алар Исаны кармашты да башкы дин кызматчынын үйүнө алып барышты. Ал эми Петр артынан акмалап ээрчип келди. Сакчылар короонун ичине от жагып, тегерете жылынып отурушканда, Петр да алардын арасына барып кошулду. Бир малай аял оттун жарыгынан анын отурганын көрө койду да, тигиле карап, Бул да ошолор менен бирге жүргөн болчу. деди. Петр ага Ай аял, койсоңчу, мен аны тааныбайм. деп мойнун албады. Көп өтпөй дагы бирөө аны көрө коюп, Сен да ошолордун бирисиң. деди. Бирок Петр ал кишиге да Эй, койсоңчу, мен алардан эмесмин. деди. Бир сааттай убакыт өткөн соң дагы бирөө Чынында эле, бул да анын жанында жүргөн. Өзү да галилеялык экен. деп баса айтты. Бирок Петр ошол адамга Эй, сен эмне деп жатканыңды түшүнбөдүм. деди. Ал сүйлөп бүт электе короз кыйкырды. Эгебиз бурулуп Петрди карады. Ошондо Петр эгебиздин Ушул түнү короз кыйкыргыча мени тааныбайм деп 3 жол айтасың. деген сөзүн эстеди да сыртка чыгып өксүп ыйлады. Исаны кармап турган кишилер аны сабап кордук көрсөтүштү. Анын башын таңып туруп, уруп, Кана, пайгамбарчылык кылып, сени ким урганын айтып берчи. деп мазакташты. Алар аны дагы башка көптөгөн жаман сөздөр менен кордошту. Таң атканда эл башчылары, жогорку дин кызматчылар жана дин мугалимдери жыйналышып, Исаны өздөрүнүн жогорку кеңешине алып келишти. Егер сен машаяк болсоң, бизге айтчы. Дешти. Алар Исаны суракка алып. Иса аларга Силерге айтсам ишенбейсиңер. Суроо берсем жооп бербейсиңер. Бирок ушул кезден баштап адам уулу кудуреттүү Кудайдын оң жагында олтура турган болот. деди. Ошондо бардыгы Демек, сен Кудайдын уулу экенсиң да. дешти. Иса аларга Дал ошонун өз экенимди өзүңөр айтып турасыңар. деп жооп берди. Андан кийин муну уккан алар Бизге башка далилдин кереги жок. Биз муну анын өз оозунан уктук. дешти.